Assalamu alaikum. Кандайсыз? Мен Акжолтой Тукунов. Кабинет министров Акылбек Жапаровдун коомдук башталгычта кеңешчимин. Аз моулардын вестерин көрсөтүп койгулачы, ким канча эметилди. Каяктан көрүп алсак болот? Az bizde internet жок болуп, эмес иштебейт. Азбарды кантип көтүрүп атасың? Кайын негизинен? Накладной да тиги эмесичи, веси канча болду монуку? Ошо тараза иштебейт. Тараза иштебейт атат. Азыр аны накладной менен кантип коюп атасыз? Бек социалында коюп атасыз? Жөн эле мындай көз болжом мененби? Накладнойунда веси бар да, ошонун газыбын азыр коюп атасыз. Кана накладнойун көрсөтсөңөр, могу КамАЗ чыкырсаң. Чыкырып көрсөтсөң. Bir туган келсең. Накладноюңузду көрсөтүңүзчү, канча болду? Эмнеси канча болду? Тоннасы. Кана могу окуп бериңиз. Көмүрдүн немеси? Канча? Тек паспортун алып келсең? Тек паспорту алып келсеңиз. Количество. 22 тонна көмүр алып келет да бул. Тек паспортун алып чыксаң? Эмне аласың? Биз текшерип келип атабыз. Монун регистрациясын көрсөтчү канакей. Могу эменики. Хонуку. Кайсы? Могу хонун канакей буяка жазганыңыз. Могу? Аз жазам да ошо. Жок, бул кетип баратпады эле. Жок, кетип баратпады. КамАЗ? Иә. Анан кантип айдап жүрөсүң тек паспорт? Келдим. Кантип? Эме? Ким? Айбек, 102 чалчы, гаи келсин, срочно. 102 чалсаң? Алып кел тек паспорту. Жок келди. Мынакей, урматтуу кыргызстандыктар, бул жерде МОХО 102 чалсаң, мага берсең, трубканы көтөргөн. МОХО, Ходей, мына мамбы, тех паспорту жок келаткан, тех паспорту жок. Азыр гаилерге чалып, трубканы көтөргөн мага берсең. Тех паспортуңуз жок, кандай айдап келип атасыз? Атың ким? Расул. Канчадасыз? 22-де. 22-де. Анан тети кара кечеден бери эч ким кара кечеде калып калыптыр мен. Иә. Кара кечеде калып калдым. Кара кечеде? Ошо боюнча эле келип атасызбы? Унутуп калсаң келе бересиң. Assalamu alaikum. Командир, биз могу Кеминдеги Тараза пост бар го. Ошака срочно бир опереме жөнөткүлөчү гаини. Бир кеме ман тиги тех паспорту жок, тонна эме груз менен келатат. Мен болсо тиги кабинет министри Акылбек Жапаровдун общественных началах жардамчысымын. Кара кечеден бери. Мына срочно мен ошол жака жөнөтсөңөр. Срочно. Менин фамилиям Тукунов Акжолтой Шакирбекович. Канча мүнөттө келип калат? Эртелеттиңиз, срочно. Командир. Сен кимсиң? Иә. Кандай? Текшерип атасың. Менби? Тааныштырайын. Сиздин атыңыз ким? Расул. Расул, мынакей мен. Ошентип биринчи тааныштырып. Кийинки КамАЗчы. Командир, атыңыз ким сиздин? Улан. Мынакей урматтуу мекендештер, биз жана айтып атпадык белек. Ушу көмүр ташыган маселе, могу биз көмүр ташыган КамАЗист же көмүр ташыган кара кечеге каршы эмеспиз. Биздин жеке таш чекингдин иши, могу биздин жол, таш жол тууралуу иштерибиз боюнча жолду сактоо иретинде ушуну текшердик. Азыр биз Чүй областы Кемин посту бар Тараза. Анан мындай болуп атат. Мына пункт транспортного контроля дейт, бул жерде деген. Контролдун интернети жок. Жөн эле ооз эки кое берип аткан. Машиналарды
Анан муну өзүңөр мынакей күбөсүңөр, бөлүшкүлө. Мен жеке чыккан максатым кийинки командир, кийинки КамАЗдын документтерин сураттырсаңыз, канча тонна болду аякта? Мынакей азыр бир ман турат. Бул ман өзү эле 15 тонна, жүгү 22 тонна экен. Ошондо 15, 20, 37 тонна. Мо биздин жолдорго рассчитанныйбы, өзүңөр кандай дейсиңер? Анан дагы бир жолу эскертем, урматтуу көмүр ташыган айдоочулар, мен силерге каршы эмесмин. Жана силердин эмгек акыңарга кирбейм. Биздин өзүбүздүн Таш-Чекинг долбоорунун жол, жолду сактоо иретинде иш алып барып атабыз. Мынакей бу да КамАЗ экен. Кийинки да КамАЗ экен. Ошондуктан бул жерде атайын аңдып, үшүп, тоңуп күттүк ушундай окуя болоорун. Кандай ыкма менен өтөт экен, эмне болуп атат бул жерде? Бечара президентибиз какшап атат. Элдин акысын жебегиле деп, бизде эмне позиция болуп атат, өзүңүздөр көрөсүңөр. Аз ГАИ келсе өткөрүп беребиз. Кандай болот? Командир, интернет эмне себептен иштебей атат силердики? Билбейм, жана келишип жасай иштеп келип, үмүт албай кетти. А силер эми арыз жаздыңар беле ушундай? Жазып койдук. Канаке арызыңар? Акт. Покажите. Министр транспорт ким азыр? Силер Министерство транспортко карайсыңарбы? Мен телефонума тийбей алыптым, макулбу? Сен бетине такаган жокмун. Мына колуң менен айтып бармоо, мындай эле айтып кой, байке турам турат деп. Бул маныңдын өзүнүн таза веси канча? 11 тонна, 22, 33 тонна. Транспортный контролдун интернет иштебей калыптыр, достор. Анан могу вестин барынчы мындай эле ооз-эки өткөрүп кетип атат. 22 тонна көмүр деп. Аны кандай регистрация кылат, эмне болот? Бүгүнкү иш-чара ушундай. Мындан ары Таш-Чекинг жол ушу биздин акчага, салыкчылардын акчасына, Кыргызстандын жарандардын урматына келген грант, Кара Манжудан келген гранттар дагы жөн эле сынып, бузулуп калбаган иретинде ошо жолубузду сактап калыш үчүн иш алып барып атабыз. Мынакей силерге дагы бир жолу далил. Биздеги мына министр транспорт иштебей эле, Акылбек Жапаров иштебей эле, биз мунун баарын далил менен көрсөтүп атабыз. Эмне деген жолду салып атат Кыргыздын акчасына. Бирок көзөмөл жок, көзөмөл ноль. Мындайча айтканда, ашыңды чейин башыңа дарат кылайын деген мамиле болуп атат да, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн көбүнчө менден сурап атат. Мына шайлоодо утулуп калдың, эмне кыласың? Кандай ары кадам? Исламды изучать этебиз, динибизди. Анан өзүбүздүн Таш-Чекингдин иштерин иш алып барып кетире беребиз. Мына бир жер болсо ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл дейт бул жер.
бул жер вообще ноль иштебейт дейт. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, onu bölüşkülö, mына айткыла, эмне деген беспредел. Ташкентин далилсиз эч аракет кылбайт. Азыр мынакей 102-ге чалдык, гайны чакырттык. Ишти көрөбүз бул жерде. Көп мыйзам интернет иштебей калып, тараза тартылбай эле кое берилип атат да. Негизги Кудай берди, Дыйканов дейт, до конца тарт, байке дейт. Аягына чейин тартабыз. Үшүп тоңуп атабыз, бир өзүң келип кафе алып берсең боло. Аягына чейин тарт деп диванда жатып алып. Аз гай келсе эле өткөрүп беребиз да. Ошо менен эки чоң бузулуу болуп атат бул жерде. Биринчиси моуман тех паспортсыз келатат. Экинчиси транспортниктердин интернет иштебейт, таразасы иштебейт. Ошон үчүн көп нерсе Кыргызстанда беспредел. Ошон үчүн бирдеке айтып чыксам эле айтып атпай, сен эмне минтип атасың, сен эмнеге антип атасың деп. Анан мыйзам бузулуп атса эмне кылалык? Мыйзамды сыйлабай атса эмне кылалык? Мыйзамды жөнөкөй жарандан баштап билейген Акылбек Жапаров сыйлабайт да. Акылбек Жапаров азыр бечара Дордойдогу, Ош базардагы, жеке эле базарда отурган үшүп тоңуп момундай суукта ошолорго ККМ киргизем деп атат. Кайсы акылы менен, кайсы мээси менен киргизем? Өзү Дамаск деген гостиницасына өзүнүн баласы, күйөө баласы Министерство экономикада зам болуп иштейт, кыздары ГРСте чоң специалист болуп иштейт. Өзүн эмнеге карабайт? Көрдүңөрбү? Өзү бир окуя айтып берейин. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезинде пайгамбар сахабаларына чачын алгыла дейт да. Анан эч кимиси албай коет. Анан Айша радиаллаху анха же Хажы энебизден келип сурайт, ушинтип айтсам албайт атат. Сиз биринчи өзүңүз үлгү кылып алсаңыз, анан сизди сахабалар турайт дейт да. Анан өзү үлгү кылып чачын алгандан кийин сахабаларды алган. Ошон үчүн Акылбек Жапаров өзү үлгү болуш керек. Өзү үлгү эмес, өзү паракорлордун туу чокусунда туруп алып анан карапайым элге эмнеге антип айтат? Морально укугу жок да ал кишинин. Мен ал кишини албетте жаран катары сыйлайм, бирок мамлекеттик кызматкер катары мен ал Акылбек Жапаровду сыйлабайм, анткени деген ал. Анын гүлү мына ушу 30 жылдан кийин ачылды да, азыр Глейген биздин вазир болуп атат. Кылган иштери ошо элден соруп, анан патенттин ордуна эме киргизем деп. Андай болбойт, ал эч качан саясатта жүрбөйт ал иш. Эл чыгат, мени канча чакырып атат, келип чагылдырып берели, сөз чагылдырып беребиз. Бирок азыр мен маалымат жыйнап, ошонун акыры эмне болот ошого апарыш керек да. Бул Акылбек Жапаровдун ККМ киргизем дегеничи, мен силерге бир эле сөз айтайынчы. Максим Горкийдин жана единицага 60 тыйын киргизем деген эле сөзү да. Ошондой социальный бум, социальный взрыв капарчу нерсе. Ошон үчүн ошол ягында жакшылап карап президентке жеткизиш керек. Бул Акылбек Жапаров, Садыр Жапаровдун президенттин кулагын теп, баары жакшы, баары тим эле сүт майда болуп атат деп алдап атат. Анткени президентти комфортко киргизип койду да. Эл менен сүйлөштүрбөйчү. Сурайлык. Кана командир. Мындай эме интернет өчүп калганда автоматически механик иштебей кол менен карасаңар, онлайн эмес. Өйдө жактан силерди ким көрүп турат? Онлайн. Акты көрсөтүп койчу, акты. Жазганыңар. Кайра да бир жолу чалсаң? Жок, меники. Сиздики. Кайра бир жолу чалчы. Кайра түзөк кетет. Мындай эле окуп берип койсоңуз,
Биз нак жазган себеби 27 декабрда эртең менен жумушту кабыл алганда АЭСТК электрондук программасы иштебей калган. Все, рахмат. Сашы жазган. Все, рахмат, аяңарды рас ишке кадым. Ассаламу алейкум. Командир, гаилер эмне болду тиги транспортный эмеге пунктка жөнөткүлө бир ман техпаспорту жок көмүр тартып келатыптыр да. Мен ак жана чалганбыз кеминден деп. Кеттиби машина? Мына ошо кеминдеги пункт транспорттогу контролдо турабыз. Ооба, Таразада. Ооба, келтабы балдар, уже тоңуп калдык, командир. Канча мүнөттө болуп каласыңар? Давайте күтүп атабыз.